Учурунда эс алып үйдө олтурсаңыздар керек, андыктан азыркы учурда добушун бийик көтөрүңүздөр, жана экранга жакына келиңиздер дагы. Биз келген мейманды тааныштырганга даярбыз. Барыңыздарга белгилүү, дал ушул эл оозуна алынган белгилүү биздин ырчы, мыкты инсандардын бири Султан Садыралиев байкебиз конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Студиябызга кош келиңиз. Рахмат. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Мен дагы. Маанайыңыз кандай? Маанай сонун буюрса, баары жакшы. Баары жакшы. Султан мырза, мындай суроо пайда болду. Сиздин күнүңүз негизи кандай башталат? Кечки убактарда, бул учурда негизи тойлор көп болотса керек азыркы учурда. Эми болуп атат мындай. Күнүм кандай башталат? Негизи суббота күндөрү кичине уктайм. Мындай күндөрүндө күндө саат 7:30 турам. Күнүгө? Күнүгө. Себеп дегенде балдарым сабак барат. Жеткириш керек. Ооба, мен 1-класс балам бар, ошол баягы көп балдар азыр онлайн окуп атпайбы? 1-класс кызым мектепке барат. Ошон үчүн күндө 7:30 туруп алып барыш керек. Спорт жана кандайсыз мындай? Султан Садыралиевди спорт жана деги бир көрө элек экенбиз да, негизи мындай. Мен спортко деле жокмун көп. Эми бирок баягы мектеп учурунда теннистен 1-ракетка болчумун. 9-дан 11-класска чейин 1-ракетка болгом. Азыр эми YouTube же болбосо баягы Instagram баардык нерсе өнүккөн да. Азыр айтсам, может, айылдаштарым, классташтарым айтышы мүмкүн, сен качан теннис ойнодуң эле депчи. Ошон үчүн болгон нерсемди айтып атам. Настольный теннистен 9-класстан 11-класска чейин 1-ракетка болуп ойногом мектептин атынан. Район, областка чейин ойночук. Республикага да ойноп кеткем келип. Волейбол боюнча тоже 9-класстан 11-класска чейин сборный командада ойногом. Таластагы. Мыкты. Менимче бул маалыматты көпчүлүктөр биле бербейт экен. Биле бербейт, анткени мен ушул экөөнү көп ойноп жүрдүм, себеби биздин үйдө, өзүбүздүн үйүбүз, айылдагы үй 5 комната үй. Анын бир комнатасына ошо атам теннис алып келип коюп койгон. Анан агам бар өзүнүн. Экөөбүз биригип алып дайыма теннис ойноп, кичинекейибизинен. Тенниске мээри менен чыкчумун ал кезечи. Ошо көнүп калып, ошо теннистен азыркы күнгө чейин мага көп жардам берет. Кышында эле Сколь Аврора дес алдым. Аякта чоң кишилер менен мелдешип, кооз керелге чейин утуп алдым теннис ойноп. Жардам тийген экен да? Ооба, азыркы күнгө чейин жардамы көп тиет. Кээде ошол тойдо же болбосо бир жерде отуруп калсаң, бирлөр келип, там моолоруң жакшы деп сүйлөп калышса, кээ бирлер айтат: бул баланын волейбол, теннис ойногон көрбөгөнсүңөр депчи. Баягы таласта канча-мынча тааныштарым болуп калат да. Ошо убагында чогуу ойноп жүргөн сыяктуу көрүп калган ошолор айтып калышат. Искусство институтунда окуп жүргөндө дагы баягы между вузами деп коет. Тоже теннистен бүт вуздардын арасында эме теннис болуп, экинчи местни алгам, физкультурныйга утулуп калган болгон. Негизи ошол теннис ойногон адамдардын реакциясы аябай күчтүү болот да. Анткени жана кичинекей топту байкаштап аябай кыйын да. Анан балким мындай эме жанынан дагы жашоодо кандайсыз? Ушундай реакцияңыз күчтүүбү? Эми баягы таластык болуп, ар демсен мактангандын не кереги бар эми? Билбейм анысын деле. Мындай нормально эле. Султан мырза, биз ушул буга чейин атайын клипти бергенибиз себеби ушул клип тууралуу да сурагыбыз келди. Бул клип ушул карантинден кийин, карантин учурунда чыкты. Пандемиянын экинчи эмеси күчөп кеткен да, коронавирустун. Ошол учурда чыкты. Элдерге дух, дем аябай жакшы берди да. Идея кайсы жактан келди бул ырды жаздырсак деген? Ушунча ырчын баарын чогултуп. Мен бул ырды биринчи карантинде баштагам. Биринчи карантинде? Ооба. Мен бул ырды чыгаргам биринчи карантинде отуруп алып. Адам керек деп баягы өзүмчө отуруп алып, гитара менен. Анан негедир жакшы бүтпөй ыр. Ошо менен токтоп калган. Анан мына экинчи башталып кетти го. Катуу болуп кеткен кезде чыгармачыл ырчылардын арасында баягы ар кандай флешмобдор уюшулуп баштады, бүт ырчылар ар кандай ырларды ырдап. Анан ошол кезде бир жаңы ырдаса кандай болот деген идеялар келди. Анан мен бул ырды өзүм жаңгыз ырдап чыгайын дегем негизичи. Анткени бул ыр баягы өзүмө таандык, сөз Акбардыкы, ону меники. Анан кийин негизи эле идея меники, полный эле, себеп дегенде мен муну баягы өзүм чыгарып жүргөнмүн, онун сөзүн дагы чала була бирдекелерди айтып, сабыр керек, сынбай турган деген сыяктуу сөздөрдү айтып, анан баягы өзүм да сөз жазам, бирок
баягы акбардай сөз жаза албайбыз, анткени ал керемет акын, азыркы күндө заманыбыздын жазма акындарынын сап башында турган балдардын бири. Анан акбарга кайрылышта тура көрдүм. Ошо менен акбарга айттым, жазалы деп, экөөбүз онлайн жазганбыз. Онлайн отуруп мен кыңылдап уламырдап берем, ал мындай деген сөз боштоп деп отуруп, буларды 2 сааттын тегерегинде сөзүн акбар жазып берген. 2 саат, 3 сааттын ичинде. 2 сааттын ичинде. Ооба. Анан кийин акбарга да ошо нерсе жетпей турган экен, ойлонуп көрсөм. Ал да ушундай ыр жазгысы келип, баягы илхому келип турган кез экен. Анан биздин баарыбыз бири-бирибизге саппадайт этти. Анан ошондон бул ыр чыгып калды. Бирок чыккандан кийин бир 2-3 күнгө жетпей эле баягы элдер аябай жакшы кабыл алды. Менде мындай суроо пайда болду. Ошол бул карантинден бир аз алысыраак суроолорду берейин. Сизге ушундай бир Султан Садыралиев дегенде ушундай бир жан дүйнөгө жакын, ушундай бир жакшы чыгармалар жаратат деп көп эл билет да. Мындай сөзгө маани берген, обонунда кайбир мыкты чыккан. Кайсыл учурда Султан Садыралиевке илхом келет? Кайсыл учурларда ушундай бир жакшы ырлар пайда болуп кетиши мүмкүн? Мага ушундай ситуацияларда көбүнчө илхом келет. Анан кийин эми сүйүү темасында да келип турат. Сизге көпчүлүк учурда сүйүү темасы. Ал да келип турат. Анан кандай десем болот эми, көбүнчө түндө көбүнчө ыр чыгарым келе берет. Анткени өзүнчө бир тишина болуп калат го түнкүсүн. Баардык машинада токтоп, эшикте быж-жыж жок, шаарда мындай башкача го. Анан көбүнчө түндө же болбосо култанып алып, студиямда өзүмдүн чакан студиям бар. Ошол жакта култанып алып ыр жазган жагат. Же болбосо ушундай ситуацияларда негедир келет да. Мен мурун ыр жазган болчумун, негизи баардык ырың эле өтө бербейт, кээде өтпөй деле калат. Анан тиги 7 апрелде мен ыр жараткан болчумун. Ыйлап-ыйлап эне калды, ыйлап-ыйлап бала калды депчи, баягы ар ким атылып өлүп атты го. 6 апрелдегичи бизде жокму, Бишкекте де болду го. Ошого кадар жазган болчумун, бирок ал ырымды эл деле билбей калды окшойт. Азыр барбы ошолор? Ошолор бар негизи. Социалдык тармакта, интернетте? Жок, аякта жок. Анткени мен өзүм эле ырдап коюп, ошо мен таратпай койгом. Анткени кээде ыр жазам. Анан кийин бир аз убакыт өткөрүп угуп көрсөм жакпай калат, анан удалить этип тастаган учурлар болот. Балким ошолор хит болуп кетмек. Ай, билбейм. Өзүңүздүн балдарыңызга кандай тарбия бергенди үйрөтөсүз көпчүлүк учурда? Кандай бир принциптерди карманасыз? Мен үйдө эми азыркы жаш балдардын ою башкача да. Мен эң улуу балам 10-до. Анан кийинкиси 7-де, бул 10-догу 7-де, анан кийин 2-де. Мына 10-догу менен 7-дегиси бул балдар. Биздин мурдагы 15-деги кезибиздей ойлонот да. Анан кийин баягы карап алып таң калам да. Анан ой жүгүртүүлөрү башкача. Мисалы ошол эле, мисалы байлык деген не десе, мисалы айтып калат, папа мурун, мисалы 1 жыл мурун ушинтип айтканда 1-2 жол эметип калдым ба. Атам неге биз жупайдабыз, жок, ата неге мындай болбойт депчи. Эне балам, сен артты да карап көрсөң, арт тарапты. Артты карасаң деп, баягы тачка сүрөгөн өз сыяктуу балдарды көргөзүп. Быйыл эле жайында көлдө жүрдүк. Өзүмдөн кичирээк, өзүмен теңдүү балдар көл жээкте баягы пирожки сатып жүрүп, лимонад сатып жүрүп. Анан ошондон кийин өзү ойлонуп калып, быйыл көлдөн келген ата дейт, эмне десем, мени бир жумушка киргизиңизчи, каникулда жөн эле жүрө бербей иштейин дейт. 10-догу баламчы. Анан ошон үчүн баягы жеңи жокто айтканда, эмгекке үйрөт балаңды депчи. Илгери айтып кеткен санаторлор бар. Ошон үчүн мен өзүмдүн принциптерим бар, балдарды дайым эмгекке үйрөткөнгө аракет жасайм. Анан тышкары баягы мындай колунда жок ушундайларга жардам бергенге үйрөтөм. Кантип үйрөтөм эми? Баягы азыркы күндө көчөдө бирөө отуруп калса, жаап калса 2 акча берем, бар салып кой деп. Же болбосо баягы детский домдорго мен андай бирдекелерди көрсөтүп барбайм да, мен бу жерде жүрөм депчи. Чогуу ээрчитип барып, бир кичинекей козуну союп, же болбосо улак союп, өз немебиз бар эми, баягы кичине бул нерсе бар да, баягы
садака бул жамандыктан сактайт деп коет да кыргызда. Анан бизде кээде туулган күндөрүбүздө өзүбүздүн бир кичинекей койду союп же козу союппу, акчанын жеткенине байланыштуу. Анан барып детский домго алып барып таркатып, анан үйдөгү эскирип калган бала чакамдын кийимдери бар. Эскирбегенде эле эми батпай калгандай. Анан баарын чогултуп бир сумкага анан алып барабыз, оюнчуктарды алып барабыз. Анан барып көрүшүп, папа булардын апасы атасы жокпу? Чындап эле, ооба жок, таштап кеткен деп ушундай нерселерге аракет жасайм. Себеп дегенде баягы жүрөгү назик, анан жакшы адамдар болсо дейм, келечекте бирөөсү президент, бирөө депутат болуп, анан мындай болсун дебейм. Болгон адал адамдардан болсо болду. Жашоо атак жалган болгон, адал болуп, жакшы адамдар болуп чоңойсо, ким баласы эле деген, мунун баласы эле дегендейчи. Ошол нерсе жетет. Менде мындай суроо пайда болду. Кайсыл бир учурларда сиз жаңы ырдап баштаганда ушундай бир популярдуу окуя болгонсуз. Кыргызстанда ал учурда эми интернет эле андай эле өнүккөн эмес. DVD дисктерден концерттериңиз аябай кетип, концерттерге ушундай бир аншлаг менен толуп ушундай бир күндөр болгон да. Ошол учурда Султан Садыралиев кандай эле? Азыркы учурда Султан Садыралиев кандай? Эми ал кезде Султан деген 18деги бала болчу да. Мен жаңы популярный болгондо 18де болчумун. Куда чагыз, махаббатым деген ырлар чыкканда мен 18-19 болчумун, 20да эмес болчумун. Анткени мен 20га чыккан кезде аябай көп ырчылар уже баягы кыргыз шоу бизнесине аралашып калып, чоң баягы той сыяктуу туулган күнүм өткөн эле да, эсимде бар. Андан бери 17 жыл өтүп кетти. Билинбейли. Анан ал кездеги Султан кандай болчу? Ал кезде кичине мындай жылы зор менен орган Султан болчу. Анткени бардык нерсени адам сразу көтөрө албайт экен да. Өзүнчө эле айылдан келип эле жүрсөң эле бир маалда эле элдин баары таанып эле концертине киши отпой атса, сөз көрөсүң. Анын бардыгынын башынан өтөт андай нерсе. Анан ошондой Султан болчумун. Анан мындай жашоону терең ойлонбогон Султан болчумун. Азыр болсо бардык нерсени түшүнүп калдык. Себеп дегенде баягы балам балалуу болгондо билесиң деп атпайбы? Кыргызча ошон үчүн бардыгын балалуу болгондо сезесиң, билесиң. Азыркы күндө бирөөгө баягы бирдемсең менен мактанып, же болбосо бирөөгө доказывать этип, мен мындай адаммын дей турган учурдан өтүп кеттик. Азыр жөн гана жакшы жашоодо, тынч өмүрдө, ден соолугуң бекем, ата эне бир туугандарың аман, бала чакаң аман, кыргыз журтчулугу аман, ошонун ичинде сен аман. Жай өмүр сүрө берген жашоону аябай каалап калган учурум. Жөнөкөй эле, спокойный жашоо. Мыкты. Анткени мен эмне үчүн бул суроону бердим? Буга чейинки ушул бир эски бир интервьюларды көрүп калдык, жаш кураңыздагы. Ошондо берип калганыңыздарды аябай шустрый, аябай мындай бир ырдаш керек, иштеш керек деген учурлар экен да сиздикичи. Аны мындай бир мүнөзүңүздөн эле байкадык да буну көрүп атканда. Азыркы учурда мындай бир токтоо, шашпай ойлонгон, философ деп айтып калсак болот болуш керек ырыңызга байланыштуу. Дай бир мындай акыркы суроолордун бири болсун. Ошол бир жаш кураңызда популярдуулукка жетип, жакшы ырдап атканда эң бир мындай бир көп табып көргөнүң гонорарыңыз канча болду эле? Балким тойдонбу, балким мындай бир ай санагандабы? Мен 2 күндүк Бишкекке концерт койгонумда, анда Mazda деген машиналар жаңы келип аткан. Mazda бар болчу, бирок мен айда сатып алганым ошол жаңы келген эле бир 2 айдай болуп калган. Мен аябай кызыгып ошол машинага. Мен кан досум деген клипте бар ошол машина Mazdaдан. Ал кезде машинам жок. Өзүм жатаканадан жашап жүрүп, жаңы квартирага которулуп, анан биринчи сольный концерт койгонумда Динара Сенгул эжем 2 күн концерттен кийин чыгып, Султан 2 күндүк концерт мынча акча болду деп алып чыкканда 2 машинанын акчасы чыкканда же 2 Mazdaнын акчасы 2 күндө. Күндө 1 Mazdaдан түшкөн да концертте. Ал кезде баасы канча эле? Ошондо Mazdалар 6.000–6.500 доллар турчу. Ал мен болсо ошол Mazda мага мечта болчу да, чын айтсам. Анткени мен ал кезде ошол Маздага жетсем болот деп кыялданчым да. Ошондойлорду көчөдөн көрүп калсам эле кызыгып, аябай таксиде жүрүпчү. Ошондо 2 күндүк концертте ошо 2 Маздалык акча түшкөн. Анан кийин баягы туруп айтып атпайбы, өзгөрөсүң депчи, ошол баягы. Анан бир жолу суббота күнү Динар эжеден качып атайын. Бекинип алып тойлорго чыгып, тамадалар менен иштеп,
бир күндө эле 150 миңге чейин акча таап койчумун. Бир эле күндө чыгып 6-7 тойго барам. Бирөө 30 берет, бирөө 20 берет. Бирок сиз акчага аябай кызык турган кезиңиз. Жок, кызыкпайм деле. Аны алып алып деле бир демсе кылып барып, бир демсе ала калып же бизнес ача калып же айлык алып барып жанагындай жылкы алып же бия ала калып эмес да. Азыр ушундай бар да эми. Азыр бар алчы. Азыр мындай бизнеске жумшаш керек деген нерсе. Бизнес деле эмес эми. Баягы биздин айылда мен бир тууганым мал менен заниматься этет. Баягы өзүм агам Алихан деген. Жайлоо бар, сарайы бар. Анан кээде айтып калат, ырдап жүрөр бербей кичине мякада мал сал жыйнап койбойсуң, керек депчи. Анан азыр кээде акчам мындай артып калса кичине. Анан байкеме чалып, байке могу бир кулунду бий алып койчу. Дедим, ал азыр WhatsApp өнүккөн го интернет. Мына момундай кулунду бий алдым деп жөнөтө берет, карап коем, мынча кулунум бар, мынча бием бар депчи. Мага көп деле эмес, 5-6 эле. Анан болгону ошол кезде ушундай кызыкпачумун. Аны болгону достору менен коротчук жөн эле. Жөн эле коротосуң, эчтеке дей албайсың. Анан бир брендовый ошол кездеги телефондор жаңы келген. Анда 6210 Айка деген телефон эң популярный телефон болчу. Эки жагынан антеннасы чыккан Nokia деген. Полифония. Ошондойлорду барып көтөрчүк. Анан очки, баягы жакшы кийимдер болду. Ал башка эчтеке деле эметпечү. А так ошол кездеги возможность менен азыр көп нерсе жасаса болмок. Болгону биз кичине мындай гана келесоо кезде популярный болгонбуз да. Бирок азыр деле популярдуусуз чын айтканда. Азыркыга чейин мынакей угуучуларыңыз бар, аудитория бар. Азыркыга чейин ушул эски ырларыңызды уккандар да бар да, мисалы. Азыркыга чейин угушат. Султан мырза, убактыбыз кыскарып бара жатат. Келипериңизге чоң рахмат. Ырахмат билдиребиз. Калоо тилектер, калоо тилек бар болсо, балким бир нерсе айткыңыз келсе, мынакей камера алдыңызда. Азыр эми шайлоо деп эле баштасаң, Шайлаңыздар мага да. Жалпы Ньютунун көрүүчүлөрүнө баягы жалпы кыргыз журтчулугуна тынччылык каалайм. Кудайым буйрса, мына жакшы чындап эле тамашага, чынга жараша дейт. Шайлоого эле татыктуусун тандайлы. Жалпы кыргыз журтчулугуна тынччылык каалайм, жараткандын жакшылыктарын каалайм. Ар бир үй-бүлөдө тынччылык болсун, токчулук болсун, нам болсун. Жакшылык эле болсун эң негизгиси. Анан адамдар бирин-бирин жакшы көргөн сезимдер ойгонсун. Баягы мен угуп аткандар болсо, көрүп аткандар болсо, ошону аябай суранат элем. Себеп дегенде адамзат бирин-бирин канчалык жакшы көрсө, ошончалык адамдын өмүрү да узун болот экен да. Баягы ичи тар адамдардын өмүрү кыска болот экен. Анткени ичин тарыта берип эле өзүнүн ар кандай нерв клеткаларын өлтүрө берет экен да адамчы. Ошон үчүн жан дүйнөнү кенен кармайлы бир туугандар аман-эсен сыйлашып бул жалганда жашап кетели. Ошону каалайм. Тынччылык болсун эң негизгиси. Силерге рахмат чакырганыңарга. Чоң рахмат. Сизге ыраазычылык билдиребиз, Султан мырза. New TV шоу программасы ушу менен жыйынтыктайбыз. Арсен Султанов, New TV шоу программасы. Конокто бизде эң мыкты инсан, жалпылап эле айтканда, Султан Садралиев болду. Чоң рахмат.